Дарыгер Диляра Искакова өзү эмгектенген медициналык жайда коронавируска каршы эң алгачкылардан болуп эмдөөдөн өткөн. Эми ал вакцинанын 3 дозасын алды. Муну кооптуу ооруга каршы көрүлүп жаткан натыйжалуу чара деп эсептейт. 2 доза алганда бийик турган коронавируска каршы иштелип чыккан иммунитет ылдыйлай баштаганда ошо 3 доза кайра ошол иммунитетти өйдөлөтүп көтөргөнгө жардам берет экен да. Биринчи, экинчи вакцина Sinopharm вакцинасы менен алгам. Эмдөө Кыргызстанда жаңы башталганда эле алгам. Мен биринчи вакцинаны 1-апрелде, экинчи вакцинаны 22-апрелде алгам. 6 ай өткөндөн кийин алышым керек эле, ошо кичине Sinopharm алгам. Анан азыр бүгүн Pfizer вакцинасын алдым. Кыргызстанда вакцинанын 3 кошумча дозасын алуу ноябрь айында башталган. Алгач медицина кызматкерлерине иммундук жетишсиздиги бар жана 65 жаштан жогору жарандарга карата белгиленип, бирок Саламаттык сактоо министрлиги чечимди өзгөртүп, жалпы жарандарга жайылтыла баштаган. Жаңы жанагындай пайда болуп аткан штаммдарга да каршы 3 дозаны алганда, баягы биринчиде башында 2 дозаны алган болсо, например, мисалы үчүн айта турган болсок, 2 Sinopharmды алса, 3-сүн башка вакцина менен, башка тур менен, анткени составтары башка да, анан организмге действиясы да кичине башкачараак болот. Же болбосо, эгерде Спутник Б-ни алган болсо, AstraZeneca'ны алыш керек 3 дозасы, же болбосо Pfizer'ди алыш керек, же Moderna алыш керек. Ошондуктан ал 3 дозаны сайганда анын составтары башка болуп, мурунку 2 алган вакцинага түрткү берилет дагы, ошондон вакцина организмде пайда болуп, то есть иммунитет пайда болуп, анан ошол ооруга каршы дагы туруштук бере алат да. Улам жаңы тур келген сайын ошондой болот ба? Ошол себептен ошо 3 доза киргизилген да. Кыргызстанда вакцинанын 1 дозасын 1 миллион 200 миңден ашуун адам алды. 2 дозаны алгандардын саны миллиондон ашты. Ал эми бустердик эмдөөдөн өткөндөр же кошумча дозаны пайдалангандар 5 миңди түзөт. Анын 3200дөн ашыгы Бишкекте. Кыргызстанда жамааттык иммунитет калыптаныш үчүн 2,5 миллион адам же 18 жаштан жогору жарандардын 70% эмделиши керек. Бул көрсөткүч март айына чейин жетишилет деп күтүлүүдө. Дүйнөдө бустердик же кошумча эмдөө коронавирустун мутацияланган түрлөрүнөн коргонуунун зарыл чарасы катары эсептелинип, 3 доза колдонулууда. Бул өнөктүктү тездик менен ишке ашыргандардын катарындагы Улуу Британияда эмделе турган жарандардын 60%га жакыны 3 рет вакцинаны колдонду. Кыргызстанда да бул үчүн бардык эмдөө борборлорунда каалоочуларга шарт түзүлгөн. Калыгул Асанбаев, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.